Kendin alıp geldik. Hazır polni şu şehrin turgunlarına hazır şu 15. res 90 tonna alıp geldik az. Bana bugün gümen 90 tonna. Halagan şahırdıklar Halagan şahırdık. Yok, halagan şahırdıklarga verip atabız. Sizlerge kayrılış gerek bir birinci. Yok, bende ispişok var. Bu turu bu maşina bugün tetek ertege çeyim ben ispişok tüzüp koyarım. Kaça tonnaga çeyin gelir? Kaça tonna alıp Bir hafta geldi 6 tonna alıp gelir. Yok, agri çeyin emez. Hazır 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna da geçen de verip atabız. Sebep tez, maşinayı tez boşaltıp tezrak barbat veriş gerek. 15 reisinizde kaça tonna ki? 90 tonna oldu. Bugün 90 tonna bana o benim tarqatılıp bitti. Buga чейин 6 сомдон ашырбайбыз деген сөздөр айтып эле да. Эмне үчүн 7 сом 50 тыйын болуп калды? Себеп рынок немен чыкканда 7 сом болуп атат да. 50 тыйын кошуп алып келип атабыз. Биз шактынын чыкканын жешет. Ал эми мына базарда турат 9 сомдон турат анда. Мурда жолдун жаман учурунда 6 сомдон сатып аткансыздар. Азыр жолдор бүтүп калды. Ол эми бөтө частный экен да. 22 те шакты баары частный. Менчик. Жеринде сатылган көмүрдүн баасынан байланыштуу болуп. Анан негизи биз мынау көмүр капабыздын бул жака жылдырганыбыздын эң элекчиси мына былтыр биз өзү практикада көрдүк. Жанагы машиналарды алып келип түтүп сатып аттык эле бул мисалы райондун айыл штаттары толугу менен келип бизден сатып алат экен да. Бааны мындай регулировка кыла албадык дагы, анан шаардыкын отдельно бөлдүк. Ал жердеги жанагы баа бизге мындай айтканда бир аз айырмасы болот да. Ал жерде Хайдаркандан, Карабулактан, Раваттан келип алып аткан жанагы район жана областтык борбор экен да. Ошондой бааны көтөрүлүп болуп калды. Ошон үчүн биз жанагы квартал башчыларына жер эмен тапшырманы бергенбиз. Квартал башчылары өздөрүнүн кварталындагы көмүргө муктаж адамдардын тизмесин алып келет дагы ушул жерге алып келип сатат. Нагы эле акчага сатат.